Жайыл районунда газ 53 үлгүсүндөгү сүт ташканынан газ баллону жарылып, 35 жаштагы айдоочусу каза болду. Бул тууралуу ЧОИ менен билдирди. Маалыматка ылайык, окуя кече 22 апрелде саат 5:30 чамасында Бишкек-Ош-Унаа жолунун 64-чакырымында болгон. Анда аталган транспорт май куюучу жайдан метан газын куйгандан кийин жарылган. Облустук милиция экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатканын жана май куюучу жайдын иши убактылуу токтотулганын белгиледи. Азыркы Мурабаха бурмаланган алымдардын алымы 1,5-2 айда өзүнүн лекциясын чыгарат. Ошакта баардык суроого жооп аласыңар, достор. Мурабахага адам баласы айла жоктон барат да. Квартира, үй, кредит төлөш керек. Кээ бир автосалондор өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып акча таап атасыңар да. Ошо Мурабаха алып жыргап кеткендер барбы? Астына жазгылачы, ушу Мурабаха туурабы, туура эмеспи? Азыркы Мурабаха. Бул голосовой СМС жөнүндө окуп койгула. Таксыр, ассаламу алейкум. Азыр мына сиздикini көрүп калдым да. Тиги Мурабах боюнчачы. Мен мисалы Мурабах боюнча машина алганмын да. Машина алып, анан азыр кредитин төлөп атам. Ай сайынчы. Анан графигini карасаң, основной сумма алганым мисалы 900 миң сом сумма алганмын. 900 миң сом алган, булар 5 жылга берген да мага. Анан плюс проценти менен 1 миллион 400 чем-то болду да. Анан эми азыр мындай болуп атат. Менде жапканга возможность болуп калды дагы. Барып жабайын десем, мындай деп атышат. Жок, эгерде жапсаң дейт, ошо 5 жылдык процентini кошуп жабасың дейт. Алган суммам 900 миң. Колдонгонума 2 ай болду дейт. 2 ай же 3 ай болду. Плюс еще ал графигini карасаң, биринчи айларында жалаң процентini алат экен. 25 миң полный эле процентini төлөп атам да азырчы. Анан мейли мага ыраазыбыз. Бирок жапсак, ушул калган сумманы, алган суммабыздын калганы, мисалы, допустим, 20 миң төлөсөң, 20 миң проценти 5 миң сом основной сумманан деп эле көрсөтүлүп атат да. Мейли калган 900 миңден бир 850 миң калып турса, 850 миңди жабып кутулуп койсок болобу десең, жок, ошо 5 жылдыкты дейт. Процентini кошуп төлөйсүңөр 1,5 миллион кылып дейт. Булар только элди алып атат да таксыр. Вообще болбойт го дейм. Берип атканда 11% дейт, анан кийин эле жана телефонуңа электронный киргизет да. Ошону кийин карасаң 21% ставка деп турат да. Булар что-то элди мындай заблуждениеге тыгып атат да. Банкчы мисалы. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жылы төрөлгөнмүн. Түкөстүнө ломкуст оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах Таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 1914 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Беспредел, что за беспредел? Она сауна кетти. Она мужчина ham ketdi marqasına. Ana Allah Allah. Abi sen çalışma. Maka. Машина кармалды, автохулиганство. На стоянка коюлуп атат. Мына автоунаа стоянка коюлду. Sorularına biraz cevap verin. Vaktinizi verin, cevap verip kalmışsınız. Bilbese de bilbeyt de hiç kim айтпаш кетти. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы айдоочулар арасында жол белгилери боюнча сурамжылоо жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин улантууда. Бул ирет жол сакчылары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен жыйын өткөрүп, эки тарап биргеликте мечиттерде дагы жарандарга жол эрежелери боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзмөй болду. Жол эрежесин сактоо боюнча бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча жолугушуу болуп өттү.
Биздин республикабызда 1550 жума мечити бар. Бүгүн Кудайым буйруса бардык жума мечиттерде ошол жол тартиби боюнча, жол эрежелери боюнча калкка, жамаатыбызга имамдар тарабынан түшүндүрүү иштери болот. Андан сырткары республика боюнча 4020 мечитибиз болгон болсо, ар бир мечитте кечки намазыбыз шам намазынан кийин жергиликтүү жамаатка ушул жол эрежесин сактоо боюнча адам жан аманат деген темада баяндамалар болот. Буга чейин жолдун коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы өлкө башчыбыздын койгон тапшырмасына ылайык ардагерлер менен, мектеп окуучулар менен, жана башка белгилүү адамдар менен айдоочулардан сурамжылоо, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келсе, мына бүгүн жума күнү муфтияттын диний кызматкерлери менен биргеликте айдоочуларга түшүндүрүү, эскертүү иш-чараларын жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда айрыкча акыркы убакыттарда жол эрежелерин сактабай, көңүл бурбай, башаламандыкка берилип, кырсыкка учурап жаткан учурларды көрүп жатабыз. Эми кырсык, албетте кырсык тагдырга жазган нерсе болот. Бирок сөзсүз түрдө ошол жазылган тагдырга дагы кээ бир учурларда сиз менен бизге окшогон адамдар себеп болуп калат. Андан соң жума намаз аяктагандан кийин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын өкүлдөрү жарандарга карата сурамжылоо жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Бул жолду 12%. Эскертүүбүз. Ата араба жүрүүгө мүмкүн эмес деген. Чиркешкен. Ийгилик каалайм сизге. Бул кайсы белги? Жөө адамга болбойт деген. Жөө адам жүрүүгө болбойт. Главный дорога, темир жол, круговой, запрещен, светофор, пешеход запрещен и сигнал запрещен. Бул жолду ремонт кылып атат. Жол оңдоосу менен ошого абайга кылат. Туура. 70 метрлик немени 70 метрден жол эрежесин сактап аралыкты 70 метр кармаңыздар деген. Мындай знактар билесиз, баягы аба ырайы кескин түрдө өзгөрүлүп, көрүнбөй турган убактарда, мисалы ашууларда белдерде ортосу эме болуш керек да. Белгилей кетсек, быйыл 1-сентябрдан тарта жол эрежелерин одоно бузган айдоочуларга карата бир катар тартиптер өзгөрөт. Ага ылайык учурда айдоочулардын билимин жогорулатуу боюнча бир катар иштер жүргүзүлүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, бул иштердин баардыгы жол кырсыктарынын алдын алууга багытталган. Дастан Жолдошов, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал.